Бала тарбиясы. Эмбрион психологиясы деген эмне? Эмбрион психологиясы бул эненин курсагындагы түйүлдүктүн энеси аркылуу калыптанган психологиясы. Бир сөз менен айтканда, эне боюнда бар кезде эмне менен алектенсе, рух дүйнөсү кандай болсо, курсагындагы түйүлдүк да ошондой рухка, мүнөзгө ээ болот. Албетте, эненин курсагында 9 ай жашаган бала бул убакытты жөн эле өткөрбөйт. Физикалык көрүнүш күндөн күнгө улам өзгөрүп тургандыктан, психологиялык жана рухий өнүгүүнүн пайдубалы дал ушул курсакта орнотулат. Бул дегени боюнда бар эне кубанганда, бактылуу болгондо, калп айтканда, ачууланганда, күнөө же терс аракет жасаганда курсактагы балага сөзсүз таасири тиет. Көпчүлүгүбүз наристе төрөлгөндөн кийин менин балам уялчак, жоош же шок деген сөздөрдү айтып калабыз. Бул баланын мүнөзү деп аталат. Баланын мүнөзү дегенде түйүлдүктүн эненин курсагында күндөн күнгө өзгөрүп жана өмүр бою жашоосуна так калтыра турган психологиясын түшүнүшүбүз керек. Мүнөз эки түргө бөлүнөт. Биринчиси генетикалык мүнөз, экинчиси психологиялык мүнөз. Генетикалык мүнөз деген эмне? Дал атасына окшошуп узун бойлуу, же болбосо туура эле апасындай жайдар деген белгилер адамдагы генетикалык мүнөз болуп саналат. Башкача айтканда, ата-энесинин гендеринин аралашуусунан улам баланын дене мүчөсүндө пайда болгон же жүрүм турумундагы ата-энесиникине окшош белгилерди генетикалык мүнөз деп атайбыз. Бала эненин курсагына түшкөн күндөн баштап кээ бир өзгөчөлүктөрдү атадан, кээ бирлерин болсо энеден алат. Анан жеке адам болуу үчүн андан ары өнүгүүсүн улантат. Ата-энеден алынган бул өзгөчөлүктөр бир гана физикалык өзгөчөлүктөр эмес. Ошол эле убакта баланын өмүр бою өзү менен кошо алып жүрө турган рухий мүнөзүнүн да башаты болуп эсептелет. Бала ата-энесинин кимисинен генетикалык өзгөчөлүктөрдү алганын ата да, эне да биле албайт, же ага түздөн түз таасир да бере алышпайт. Бул өнүгүп калыптануу ата-эненин кудуретинен тышкаркы нерсе. Мисалы, эне каардуу, бирок ата абдан токтоо. Эне кара тору, ата сары же будай иреңдүү дегендей. Баланын эненин курсагындагы өнүгүшүн алсак, энеге эмес атага окшошуп калыптанышы толук ыкмал, же тескерисинче да болушу мүмкүн. Эмнеге мындай анын сырын биз билбейбиз, түшүнө да албайбыз. Андыктан мунун сыры бир гана жаратуучуга таандык. Ошол себептүү генетикалык жактан өсүп өнүгүү дале болсо ачылбаган купуя сыр бойдон келүүдө. Психологиялык мүнөз. Психологиялык мүнөз деген эмне? Генетикалык мүнөздөн сырткары баланын эне курсагындагы алгачкы мезгилинен баштап калыптана баштаган психологиялык мүнөзү бар. Мына ушуну психологиялык мүнөз деп атайбыз. Психологиялык мүнөз эненин кубанычы, каары жана кайгысы менен түздөн түз байланышып турат. Демек, психологиялык мүнөз генетикалык мүнөздүн үстүнөн жаралган экинчи мүнөз болуп эсептелет. Эненин курсагында 9 ай жашаган бала ушул убакытты жөн гана өткөрүү үчүн жашабайт. Тескерисинче, эненин башынан өткөргөн ар бир кайгысын, ар бир кубанычын жана эмоционалдык өзгөрүүлөрүн чогуу жашайт. Натыйжада өмүр бою өзү менен бирге алып жүрө турган мүнөздөргө ээ болот. Ата менен эне баланын генетикалык өнүгүүсүнө бирдей таасир бере албаса да, психологиялык жактан калыптанышында эне түздөн түз таасир берет. Эгер эне кааласа курсагындагы баласынын жоош же токтоо же коркок же болбосо сабырдуу болушуна таасир эте алат. Кандайча? Алгач эмбрион психологиясына жасалган тажрыйбаны мисал катары карап көрөлү. Мындай тажрыйба Африканын Конго өлкөсүндө жасалган. Бул нерсе биз айтып жаткан психологиялык мүнөзгө айкын далил болмокчу. Окумуштуулар бул тажрыйбаны кулдук рух же кыйышпас кул тажрыйбасы деп аташкан. Окуя төмөнкүчө. Конгонун таланып тоноолгон жылдары эле Конгону басып алган европалыктар кара адамдарды кыңк эттирбей багындырып, кандай гана кыйынчылык болбосун чыдаганга, жада калса ооруса да унчукпай өз алдынча сөз айта албаган коркок жанга айландыруу керек болгон. Антпесе кулдар аларга чоң коркунуч, көйгөй жаратып турган. Европалыктар кулдук рух гендерине чейин сиңген кулдарды кантип жаратсак болот деп күнү түнү ойлонушат. Натыйжада кулдук рухту аң сезимине чейин сиңирген кулду жаратуу ыкмасын ойлоп табышты. Муну Конгодогу энелерге тажрыйба жасайбыз деп чечишти. Мыкаачылык менен жасала турган бул тажрыйба канчалык оор болгонуна карабай, европалыктар аны ишке ашырышты. Ал мындай тажрыйба эле. Конгону көчөмө-көчө үймө-үй кыдырып, жалаң боюнда бар аялдарды табышты. 3 ай, 5 ай, 9 ай боюнда бар энелерди мажбурлап, атайын талаага алып келишти. Ичинен 9 айлык боюнда бар энени тандап алышты.
төрөрүнө аз гана убакыт калган энени дарактын башына байлап, башка кош бойлуу энелердин көз алдында даракка байланган эненин жибин кесип салышты. Төрөтүнө аз гана калган эне баласы менен кошо жерге кулап түштү. Карды жарылып, ичиндеги ымыркай сыртка учуп чыгып кетип, өлгөн энеге күбө болушкан башка энелер катуу коркуп, шок абалга кирип калышты. Бул окуяны унута албаган кара энелер ак адамды кайсы жерде көрбөсүн, башыбызга балекет келбесин деп урмат көргөзө башташты. Жана боюндагы балдардын руху да бул коркуу сезиминен улам европалыкка урмат көргөзүү сезими менен өсө баштады. Бул окуяны унута албаган энелерди бир айдан кийин кайра зомбулук аянтына чогултуп, дагы бир энени жогоркудай ыкма менен өлтүрүштү. Ушинтип, ай сайын боюнда бар бирден энени баласы менен кошо өлтүрүп, аны боюнда бар энелерге көргөзүп жатты. Соңунда башка боюнда бар аялдарга курсагындагы балдарына коркуу сезимдерин сиңиришип, ал сезимди барган сайын өрчүткөнгө аракет кылышты. Ошентип, кара энеден төрөлгөн балдар ак адамдар күткөндөй коркуу сезими рухуна сиңген жана кожоюнуна туруктуу кул болуп жарык дүйнөгө келе башташты. Эми алар ак адамдар үчүн табылгыс туруктуу кул болуп калышты. Башта айтканыбыздай, мына ушунун өзү эмбрион психологиясы деп аталат. Урматтуу жаш ата-энелер, мисалда айтылгандай, эгерде эне кош бойлуу кезин коркуу сезимдери менен өткөргөн болсо, баласында да сөзсүз коркуу сезимдери пайда болот. Бала өмүр бою бул сезимдерден улам жапа жегет, зыян тартат. Ошондуктан ар бир эне курсагындагы балага физиологиялык жактан таасир бергениндей эле, психологиялык жактан да таасир бере тургандыгын унутпашыбыз зарыл. Маселен, эненин бакубаттуулугу, кубанычы курсагындагы ымыркайга жагымдуу ис калтырат. Ал эми эненин коркунучта жашоосу, ачуулануусу, жинденүүсү, күнөөсү, айткан жалган сөзү, кыскасы жүрөгүн ооруткан ар бир жагымсыз жагдай баланын рухуна терс таасир тийгизет, аны ууландырат. Эне ушулардын баарын жакшылап билип алышы керек. Демек, ушундай далилдер менен караганыбызда баланын тарбиясы эненин курсагында эле башталат. Жыйынтыктап айта турган болсок, эне баласынын кандай мүнөзгө ээ болуусун кааласа, боюнда бар кезде өзү да ошондой мүнөздөргө ээ болуусу абзел.